Педагогикага ашкере берилген Гапар Мадаминовдун 15тен ашуун китеби жарык көргөн. Ошондой эле бир нече окуу программалары учурда өлкөнүн ар кайсыл бурчунда мектептерде өтүлүп жатыптыр. Алардын арасында жада калса автору күтпөгөн мыкты натыйжа бергени Энелер мектеби деп аталган усулун айтсак болот. Бул программанын жардамы менен педагог ата-энелерди билим берүү тармагына тарта алган. Эне мектебин ачып, эне мектебини окуткандан кийин пропорционально симметрикалык түздөн түз балдардын билим сапаты диаграммада көтөрүлдү. Эне мектебин окугандан кийин билимге кызыгуусу өтө күчөдү. Мен окугандан кийин менде өтө чоң өзгөрүүлөр болду. Ушу эң биринчи өзүмдүн бүт кемчиликтеримди оңдоп, өзүм билим издеп окуп, анан балдарымды тарбиялай баштадым. Айылыбыздагы энелердин, айылдын элинин мындай билимге, тарбияга көз карашынын өзгөргөнү, ушул сыяктууларды эң башкысы моралдык психологиялык климаттын өзгөргөнү, аң сезимдин бир аз жемишинин башталышы гана деп ойлоймун. Алгач келген балдар мектеп гимназияда кечкече окуйт да түштө ач калып калат деп 2 гектар жер алып, ал жерге буудай эгип, ал буудайдын түшүмүнү алып, анан балдарга тамак кылып бергенбиз. Биринчи жылы эле киргизе баштап 2018 жылы эле уже биз анын натыйжасын көрдүк. 2018 жылы Баткен облусунун олимпийсттери деп коек, республикада командный жыйынтык менен биринчи орунду албады. Биринчи сабагында эле аябай жаккан, үйрөткөн методдорун үйгө алып келип, мен сразу эксперимент кыла баштадым да балдарымачы. Анан жыйынтык берди. Жыйынтык берип, балдарым баягы кайдыгер окууга болгон кайдыгер эмелери башкача болуп кызыгып, апа жүр деп сабак окуйбуз, китеп окуйбуз деген бир эмелер пайда боло баштады. Өзүм да кызыга баштадым. Мен 25 жылдык экспериментимден бир корутунду келип чыкты. Ал эң чоң тарбиянын маселеси бул адамдын өзүнө өзү тарбиялоосу экен. Элек районунан башталган долбоор бүгүнкү күндө өлкөнүн башка аймактарына да жайылууда. Ага катышам деген энелердин саны миңдеп саналат. Анын натыйжасы жогору болгондуктан расмий билим берүү методикасына кошуу керек дегендер да бар. Алардын бири мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров. Агайдын мектебинде бүткөн орточо мына бүтүрүүчүнүн билиминин сапаты Бишкектеги шаардагы күчтүү мен деген мектеп гимназиялардын деңгээлинде ОРТ менен ала турган болсок ошо деңгээлде болуп атат. Демек бул мындай тажрыйбадан өткөн, апробация деп коет го, өткөн, жыйынтыгын берген методика деп билем. Ошондуктан мен муну мамлекеттик деңгээлде дагы айрыкча мына билим берүү министрлиги дагы колдоого алып, мындай республикалык семинарларды өткөрүп, ошону жерлерде жайылтуу боюнча иш-чараларды алып баруусу абзел деп ойлойм. 5 класса ведется урок, который не ведется в других школах, культура умственного труда. Перевели еще на английский, the culture of intellectual labor, перевели на турецкий язык, öğrenmek, научиться, как учиться. Нас учат, как учиться. То есть, каким навыкам учат в этом уроке. Научить видеть, сравнивать, концентрировать свое внимание, научить выражать свои мысли, доказывать, убеждать, научить задавать вопросы, получать ответы к ним и уметь отвечать на вопросы, научить применять ум, слова при спорах с другими, научить составлять план, ставить цели, уметь находить пути к достижению, научить выполнять составленный план и уметь анализировать его, изучать других, научить самостоятельно мыслить, принимать решения, научить в любых условиях, ситуациях управлять собой, научить применять разносторонние приемы, методы при любой работе, решать задачи разными путями, решать проблему разными способами. То есть умение применять знаний в решении задач. Бүгүн катарыбызда алдындар отурат. Уштурган мугалимдердин бардыгы алдындар. Өзгөчө бүт Кыргызстан билген, бүт Тажикстан билген, бүт Өзбекстан билген. Эгерде бизден аракет болуп, бизден колдоо болгондо бүт дүйнө биле турган бир адам отурат. Гапар Мадаминов деген.
Агайдын ар бир 25 жылдан бери изилдеген предмети бул адам. Канткенде адам бул адам болот деген суроого агай өзүнүн энелерди изилдеп, мугалимдерди изилдеп, окуучуларды изилдеп атып жооп таптı да. Айем деген китебибиз түрк тилине которулду. Орус тилине замира которулду. Эң кубанычтуусу Ататүрк Ала Тоо университетинин ректору Санжарбектин колдоосу менен азыр англис тилде которулуп Ататүрк Ала Тоо университетинен чыкты. Андан дагы кызыгуу пайда болуп, англис тилине которулуп Лондондон электрондук варианты чыкты. Коррупция менен күрөшөлү деп, кылмыштуулук менен де, укук бузуу, зордук, зомбулук анын бардыгынын тамыры энеде, үй бүлөдө. Эгер биз үй бүлөнү, энелерди тарбиясынын жакшы маданиятына жетишсек, буюрса ошондо мынау көп терс көрүнүштөрдүн алдын алат. Биз азыр балдарды 90%га чейин жаштарды телефон ээлеп алды, аң сезимин, убактыны деп айтабыз. Бул туура. Ай, балдар эмес, энелерди, үй бүлөнү, атаны бир үй бүлөдө төртөө отурса, төртөө төр жакты карап телефон тиктеп отурат. Ар биринин өзүнүн группасы бар, ар биринин өзүнүн көрө турган программасы бар. Жок дегенде сүйлөшүп, баарлашуу деген жок болуп калды да. Ошол үчүн мына бул дагы бая мен айткандай коңгуроо чалып, мындай айта турган, көтөрүп чыга турган маселе болуп атат. Эми бул деле эмненин кесепети деген эгер сурооду бере турган болсок, бул да болсо жан дүйнөнүн жакырлыгы, эгер жан дүйнө тарбия туура багытка түшсө, муну эгер пайдаланса, баягы созидательный дейт, түзүүчүлүк, позитивдүү бир жакшылык маалыматтарын алышка адамдар ыктайт эле. Бая көңдөй бош болгондугу үчүн эптеп эле бирдекени таап, анан өзүнө алагды кылышка убакыт кетип атат. Ошол үчүн ушул чоң маселе.